Ар күнү убактым болсо 10 километр басам дебейин да чуркаганга үйрөнгөм мен, чуркаймын. Ар күнү болбоду 5 километр. Ушулар менин энергиям. Ушул менин бактылуулугум. Ар убакта спорт кылайлык. Мени менен спорт кылганга даярсыздарбы, мырзалар, айымдар? Спортту баштадык. Саламатсыздарбы, урматтуу жана кымбаттуу достор. Дагы жаңы видео менен силер менен жолугуп олтурабыз. Мен сиздерге айттым эле го, баарын фундаменттен баштайлык деп. Бүгүн кандай басабыз? Темполу басканды үйрөнөбүз. Адам баласы темполу басыш керек. Мен сиздерди ушунчалык жакшы билем. Басып жаткан учурда дагы дүйнөнүн баардык проблемасын ойлоп иш кыласыздар да, эртең кандай болот, келечектин кайгысын эле ташый бересиздер. Көрүп атасыздар, жалаң кадам. Дем алуума гана көңүл буруп жатам. Эки колум иштеп, дем алып, дем берип кетип атам. Темполу жүрүп, дем алып, дем бергенде тең салмактуу басуубуз керек. Көңүл буруубуз, көңүл каерде болот? Өзүбүздүн кадамыбызда жана дем алышыбызда болуш керек. Басуунун пайдалары. Биринчи кан басымы, давлениябыз түзүлө баштайт. Тамак сиңирүүбүз оңолот. Ошону менен бирдикте сөөктөрүбүз, булчуңдарыбыз өтө күчтүү болот. Жана эндорфин гормону бөлүнүп чыга баштайт. Эндорфин деген эмне? Бул борбордук нерв системабыз жана хипофиз безинден бөлүнүп чыгат. Бул гормон бөлүнүп чыга баштаган учурда табигый ооруну кесүүчү, ооруну азайтуучу пайдасы бар. Ал бөлүнүп чыга баштагандан кийин адам баласы өзүн ушунчалык жакшынакай сезип, бактылууга баштайт. Ушул учурдан пайдаланып, эндорфин дагы кайсы учурларда бөлүнүп чыга баштайт деген бир сурооңуздар болуп калышы мүмкүн. Ошого жооп берейин. Биз жакшынакай музыка укканда, бийлегенде, сууга түшкөндө, ошону менен бирге спорт кылганыбызда, ар кандай спорттун түрлөрү, йога, пилатес кылган учурда бул гормон бөлүнүп чыга баштайт. Башка учурларда дагы бар. Булардын чеги болсун. Алар да мисалы өзүбүздүн сүйгөн тамагыбызды жегенде дагы, ошону менен бирге сүйгөн телесериалды жана фильмдерди көргөндө эндорфин бөлүнүп чыгат. Бирок булардын чеги болсун. Басуу адамды биринчи сабырдуулукка үйрөтөт. Өтө күчтүү кылат. Ошону менен бирдикте иммунитетти жогорулатат. Эгер биз бир жумада 2,5–3 саат баса турган болсок, мээбиз ушунчалык сонун иштей баштайт. Мээ иштей баштайт. Эске тутуу, акылдуулук боло баштайт. Ошону менен бирдикте ой, чыгармачылыктар баштайт. Эгер сиз ар күнү басып жана ар түрдүү гимнастика, йога, пилатес, ар түрдүү аракеттерди кошо турган болсоңуз, ден соолугуңуз чың болуп, өмүр узарат, сапаттуу жана фит, бактылуу турмуш ошондо баштайт да. Иммунитет өтө жогору көтөрүлөт. Мага чоң аталарымдан, чоң энелеримден, 7 атамдан калган сонун мурастар бар, сонун сөздөрү бар. Ошолорду мен сиздер менен бөлүшөм. Мага ушундай деп үйрөтүлдү. Эгер жаталак бирөө болсо, отурганга аракет кылсын. Отура ала турган болсо, жөрмөлөсүн. Жөрмөлөй турган болсо, бассын. Баса турган болсо, чуркасын. Чуркай турган болсо, уссун. Ошондо гана адам баласы күчтүү болот, чыдамдуу болот. Бардыгын эрки менен жеңе алат деп үйрөтүлгөн мага. Көрдүңүздөрбү? Кандай сонун сөздөр. Мен ошолорду ар убакта аткарам. Менин философиям, өзүм жашайм, тажрыйбамдан өткөрөм, анан кийин адамдарга сунуштайм. Менин өзгөчөлүгүм ушунда.
темполу басышыбыз керек ар убакта. Мына ушинтип темполу басышыбыз керек. Кадамдарга, дем алууга көңүл буруп, тез-тез эки колду иштетип, башты түз коюп, тез-тез темполу басканга аракет кылабыз. Ушуну үйрөнөбүз. 10 мүнөт басуунун жолун үйрөнгөндөн кийин чуркоонун эрежелерин үйрөнө баштайбыз. Анан уже мен бастым деп эле таштап койбогула. Ушинтип темполу баскандан кийин да жок дегенде 3-4 бир аракет кылышыбыз керек. Ошону дагы YouTube'дан көрө аласыздар.